Assalamu alaikum урматтуу мен Десин ТВ каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Базар Орон районунун Чак ортосунда борборунда жайланышкан Актайлак ата тарыхый чайканасында турабыз. Анткени бул чайкана эми бул курулушкан чайкана кийин эле советтик доордо курулган, а бирок бул жерде илгерки замандардан бери, Кокон хандыгынан бери ушул жерлерде отуруп, ушул бак шактуу жер аябай сонун ушул жерде чайкана болгон. Революция убагында да болгон. Бул жерде Кокон хандыгына каршы кыргыздардын көтөрүлүшү ушул Караөңкөр Кызылөңкүр өрөөнүнөн башталганда ушул жерде отурушуп, ошол тарыхый маалымат булактарында бар, ушул жерден башталган деген ырлар бар. Афгандык кыргыздардын ырларынан мен өзүм окуганмын. Ушул Курманжандатканын кайсы бир баласы көтөрүлүштү жетектегенде ушул жерден ошол кишиге арналып чыгарылган ырларды мен өз кулагым менен угуп, өз көзүм менен көргөнмүн. Эмесе биз бул чайкананын тарыхына келе турган болсок, кийинки жаңы чайкана бул Бекмамат Осмоновдор спонсор болуп, көп адамдар спонсор болуп бүтүрүшкөн экен. Бул чайкананы аябай сонун. Эмесе менен болуңуздар, каналга жазылууну унутпаңыздар. Мен азыр кичине ушул чайкананы көрсөтүп бермекчимин. Урматтуу көрөрмандар, азыр ушул чайкананы биз алды тарабынан тартабыз. Бул чайкананын өзүнчө чоң историясы бар. Эми мен бул азыр телефон менен начар тартылып калат. Мына бул алдыңкы турган жерде ушул фамилиялар жазылган экен. Тиги башында көрүнбөй турат. Мен силерге азыр мындай айтып берем. Бир жазууда Анаркулов Тургунбай деп турат. Анын астында Осмонов Бекмамат. Булар ушул облпотребсоюздун башчысы болгон экен, Анаркулов Тургунбай деген киши. Ал эми Бекмамат Осмонов туурасында өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошолар как спонсор катары болушкан. Андан кийин дагы көп фамилиялар турат. Бул жерде чоң тамгалар менен жазылгандардан эми көрүнбөйт. Мирзабаев Ибрахимжан, Турдалиев Тажидин дейт. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде Тургунбай Эргашев деген уста киши өз колу менен жасаган экен. Абдан чоң. Мына азыр мен атам эле айтып берип атты. Чоң уста болгон экен ушул өрөөндө. Ошол киши Эргашев уста алтын колдуу адамдын колунан чыккан экен бул чайкананын ар бир деталдары. Мына эми укмушпагы, азыр мен кичине камера начар болуп көрсөтө албай жатам. Абдан кооз жасалган бул чайкана. Мондай жума күндөрү бул жакта аксакалдар аябай көп болушат. Ушул Тургунбай Эргашев деген аксакал өз балдары менен кошо ушул чайкананы салышкан. Абдан сонун кылышып, мына бак шактуу Актайлак атанын эмеси, Актайлак атанын кабыры деп коет, баягы биздегидей эмеси тетиги агарып көрүнүп турган. Ошол Актайлак атанын коюлган жери деп айтылат эми тарыхта. Ошол туугандар, бул жерде чайкана тамактары да бар, аябай тамак арзан экен. Мисалы үчүн бир шорпосу 80 сом нан чайы менен. Эми мындай биздин Базар Оргондо өзү негизинен эле тамак арзан. Бул жерде жума күндөрү аябай адам көп болот. Мечиттин жаны, борбордук мечит. Мечит жөнүндө дагы азыр биз бир аз сөз кыла кетебиз. Мына азыр чайкананын ичин көрө турган болсок, бул тарыхый чайкананын ичи мындай. Тамак саткан жагы. Колдон келишинче мен сиздерге алып берейин. Мынакей. Ата биякты карап коюңуз. Атам отурат чайканада. Атам экөөбүз мончого түштүк эле. Мына ушул тарыхый жерлер экен. Азыр мына чыгып туруп көрөбүз. Мына үстүнөн бул жерде дагы тапчан жасатып коюптур. Сонун кылып. Аябай бийиктен. Бул Базар Оргондо аябай ысык болгондуктан азыр бир аз биз мечит
жагын ала турган болсок, абдан кооз мечит түшкөн бул жерге. Бул мечитке спонсор болуп Дастан Сарыгулов көп азыр эле атам айтты. 2 КАМАЗ арматур темирлерин алып келип берген мен көргөнмүн дейт. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мындай жерлерде мусулмандар аябай көп соопчулук иштерин жасап келишкен экен. Эми баягы Союз тараган 90-чу аябай кыйынчылык оор жылдары ушул мечитке атам айтат намаз окуп отурганын көргөм дейт. Бир өзбек улутундагы аксакал 500 койду. Ошол кезде атам колхоз тарап бригадир бирок болуп элдерге гуманитарный помощторду таратуу жагында иштеп калган экен. Биздин өрөөнгө 5 кой, биздин айылга 5 кой бөлүнгөн экен. Жөн эле элдерге союп жеген эле берген 500 койду биздин Базаркулгон району боюнча тараткан экен. Атам ал кишини көргөн экен. Эти кызыл тоголок жүздүү киши болчу дейт. Соопу Алла разы болсун ошол кишинин кылгандарына. Андан ушул мечитке бир нече өзүнүн букаларын алып келип союп элдерге таратып ушундай кайрымдуулук иштерди жасаган экен да. Мен эми тилекке каршы ал кишинин атын жөнүн билбей калдым. Эми кыскасы бүгүн биздин бир мини Базаркулгондогу саякатыбыз ушул. Базаркулгондун орусча айтканда достопримечательность деп коет, кыргызча айтканда көрө турган бир кооз жерлеринин бири ушул. Дагы бир айта кетчү нерсе, Улуу Октябрь социалисттик революциясынан кийинки баягы граждандык согуш мезгилинде ушул жерден эле биздин төртүнчүлөр деп койчу экен, отрядтар келишип эле ушул жерде жакшынакай кийинип отурган адамдарды көрсө, анда айылдан келишип, тоодон түшүп чай ичкени келчү экен аксакалдар. Ушул жерден эле көп адамдарды атып кеткенин айтат. Мен апамдын Молдош деген абалары болгон. Аксакал ошол Молдош акебиздин атасын ушул жерде аткан экен. Апам дайыма айтып жүрөт. Ушинтип атып кеткен деп айтышкан. Анан көп тарыхый окуяларга күбө болгон чайканалардын бири ушул биздин Актайлак ата чайканасы. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, ушул Базаркулгонго келсеңиздер, ушул биздин кадырлуу Актайлак ата чайканасына куш келип, бир көрүп кетсеңиздер болот. Анда эмесе көрүшкөнчө саламатта бололу. Менин каналыма жазылууну унутпаңыздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман.